Бишкектин башка аянтына кыска убакыт аралыгында шаар жашоочуларынын түшүнө кирбеген музыкасы менен фонтандарды орнотуп гүл бакчага айланткан мурдагы мэр Нариман Төлеев 2012 жылдын 21 июнунда Улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. Ага шаар башчысы болуп турган чакта миллиондогон сомдук чыгымдарды келтирген. Анын ичинде Кытайдан автобустарды алып келүү учурунда ири көлөмдөгү зыян келтирүү күнөөсү да тагылган. Бир нече жыл абакта болуп турган Төлеев 7 майда 2 жолу мунапыс алып келтирилген чыгым үчүн 60 миллион сом төлөп берип эркиндикке чыккан. Бирок ал сот чечимин аткарып айыпты төлөө коюлган күнөөнү моюнга алуу эмес деди. Бул амнистияда жазылып турат. Эгерде соттолгон адам 50% төлөсө, соттолгон адамга амнистия кылынат. Биз 50% төлөп берген жокпуз, биз 100% төлөп бердик. Бул төлөп берген себеби бул моюнга алгандык эмес. Ал жерде 5 бала отурат. Жөн эле 5 бала. 5 баланын балдары бар, 5 баланын ата-энеси бар. Ошол жерде 5 баланын ата-энеси мага күнүгө келип элек. Хорошо, сиз саясатка кирип кеттиңиз. Муну менин балдарым эмне отурат? Муну балдарымды чыгарыңыз деп. Анан биринчиден ошол эсеп болду. Төлөп буларды чыгаралып. Экинчиден жанагы жогорку соттун чечимин төлөп бердик. Эркиндиктин абасына ээ болгон Нариман Төлеев аны айыптаган Кытайдан алынып келинген автобустар өз басынан бир топ арзанга келгенин, мындан тышкары бир нече километрге созулган Бишкектин түштүк магистралын бюджеттен бир тыйын албай өз авторитетин салып бекирге куруп бергенин билдирди. Төлеевдин сот ишине байланыштуу президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин экс-депутаты Хажимурат Коркмазов азыр камакта отурушат. Алардын экөө тең Төлеевди камактан чыгаруу үчүн ири өлчөмдө пара сураган деп айыпталган. Бул маалымат чын экенин Төлеев басма сөз жыйынында айтты. СНБ прокуратура муну экини көрбөгөндө өзүнүн көзү менен, мисалы 50 миң доллар да алды, жетти деп демейинче Нарымбаевди эч ким камай алмайбыз. Нариман Төлеевдин абактан чыгышы коомдогу коррупция менен камакка алынган капчыктуулар толук жазаланбай абактан бошоп кетишеби деген суроону дагы күчөттү. Анткени Төлеев да акча төлөп мөөнөтүнөн мурда чыгып кетти дегендер да азыр бир топ. Бирок ал абакта олтургандардын бир күнү бир нече күнгө эсептелерин айтып, керек болсо мөөнөтүнөн ашык камалганын билдирди. Көп суроолор болуп атат. Бул Төлеевди 11 жылга кетсе, бул 3 жылда чыгып кетиптир деп. Бул туура эмес. Төлеев баш аягын 6,5 жыл отурду. Даже пересидел, то есть 2,5 ай, 2,5 ай даже көп отурду. Төлеев сөз соңунда ал адилеттик үчүн акыры аягына чейин турарын, соттолгондугун жокко чыгарууга аракет кыларын билдирди. Мен ойлойм, мунун баары президентке жетет. Анан мен да аракеттенем. Муну менен киргизип, бирөөз кирип көрсөтүп чыгышың керек. Мындай болду. Мындай болду. Эгерде туура көрүсөңүз, карап бериңиз. Туура көрбөсөңүз, анда мен да сотко кайрылам. Анын айтымында ага азыр бир катары чет элдик адвокаттардан да ишин карап чыгуу сунушу түшүп жаткандыгын билдирди.